заман маалыматтык аналитикалык программасы бүгүн Борбор калаадан 40 чакырым алыстыкта. Бул жааттын туризм багытына кошулуп жаткан салымы кандай дагы, эс алуучулардын саны канча? Аларча! Өлкө экономикасын өргө тарткан жайлардын бирине айланган бул парктагы өнүгүүлөр, өзгөрүүлөр кандай? Бирге анализдейбиз. Биз азыр Жаратылыш парктын өткөрмө пунктундабыз. Бул жерге келген ар бир жаран дал ушул жерден электрондук билет алат. Электрондук билетти алууда алгач дал ушундай табло бар экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Эгер мен чоң адам боло турган болсом, чоң адамдан канчабыз келдик? 4-өбүз, 5-өбүз деген сыяктуу баасын эсептейт. Бир адамга 200 сом. Ошол эле учурда 7 жаштан өйдө кичинекей балдарга 150 сомдон эсептелет. Андан соң төлөөгө өтөбүз дагы QR код мененби, банк мененби же накталайбы төлөп, андан кийин дал ушундай электрондук билетти алабыз. Бул электрондук билеттен түшкөн каражат түзмө-түз мамлекеттик казынага келип түшөт. Жүрүңүз анда өтөбүз. Электрондук билеттеги QR код сизди кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Муну өтө жакындатпастан алыскы аралык менен эле QR кодду көрсөтөбүз дагы кирип кетебиз. Мындан аркы саякатыбызды ушул Жаратылыш парктын директору Кубанычбек Жекшенбеков менен биргеликте улантабыз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Жакшысыңарбы? Кош келдик. Жакшы. Сиздерге келип калдык. Деги эле ушул жердеги абал туурасында, өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр туурасында айтып берет деп ишенип, анда эмесе көрсөтүп бере бериңиз чекесинен. Өзүңүздөр көргөндөй Аларча паркы баягыдай эмес. Бардыгы тең ушул бизде келген конокторго шарттар түзүлүп, мына өзүңүздөр көргөндөй азыр жайкы мал башталды. Жайкы сезондо бизде мына велосипеддер, самокаттар бардыгы тең прокатка берилет. Андан тышкары мына өзүңүздөр көргөндөй КППдан чыккандан кийин эле сразу эле сиздерди биякта автобустар күтүп турат. Жүрүңүздөр, автобус менен өйдөгөчтү баргыча сиздерге айтып турайын. Бизде парк болсо круглосуточно иштейт, тынымсыз. Майрам күндөрү дагы иштейбиз. Бизде 365 күн 1 жыл бою иштейбиз. Күнү түнү. Автобус да күнү түнү иштей береби? Автобустардын бардыгы тең күнү түнү иштейт. Биз азыр ошондо өткөрмө пункттан канча чакырым алыстыкка кеттик? Биз азыр өткөрмө пунктунан 12 чакырым алыстыкка кеттик. Биз азыр Аларчанын баш жагына келип калдык. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде аялдама, автобустардын токтотуучу жайы. Андан соң түшкөндөн кийин эле бул жерде прогулочный зона. Биякта фудкорлор, дааратканалар, намазканалар, жана ошондой эле Кафе, ресторандар бар окшойт да? Унаа токтотуучу жай канча унаага ылайыкташкан бул жерде? Бул жерде унаа токтотуучу жай 350 машинеге дайындалган. Бул жерде жалаң эле электромобилдер токтойт. Электроунаалардын бардыгына тең бизде прейс-курант боюнча 800 сом төлөйт. Жүрүңүз анда контейнерге кеттик, Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде тышкы анан ички туристтер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Садыр Нургуловичтин тапшырмасы менен, өзүңүздөр билгендей, Канатбековичтин тапшырмасы менен ушул жердин бардыгы тең баягы тышкы туристтер үчүн, анан ички биздин туристтер үчүн бардык шарттардын баары түзүлсүн деген бир тапшырма болгон. Ошол тапшырманын бири ушул асман жолдор канаты. Эми асман жолдорго өтөлү, ал жакта оңдоп түзөө иштери кандай болуп атат, тазалоо иштери кандай болуп атат көрөлү. Бизде асман жолдордо 16 кабина бар. 16 кабинанын 15и бул адамдар 10 кишиден отурушат. Канча килограммга чейин көтөрөт? 750-1 тоннага чейин көтөрөт. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде сиденьянын баары чечилет. Ар бир аптада бул баары жуулуп, тазаланып, кайра ордуна коюлат да. Бул асман канат жолдорунун чакырымы 1 чакырым. 1 чакырымдын ичинде азыр биз турган жер 2200 метр деңиз деңгээлинде. Бул 2500 метр деңиз деңгээлине чейин көтөрүлөт. 300 метр перепад болот. Өдө чыкканда сиздерде Тепши деген плато ачылат. Ошол платодан сиздер 2 сайга өзүңүздөр көз жүгүртсөңүздөр болот. Мунун бирisi болсо Аларча, экинчиси болсо Аксай деген. Ошол эле Тепшиге чыкканда ошол жерде бизде 20 афрен типтеги үйлөр бар, жаңы салынган. Андан тышкары бизде 3 этаждуу отель 5 жылдыздуу курулуп жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күнөмкө эс алууга келген ар бир жаран жөнөкөй эле тоо эчкилерди көрүүгө мүмкүн экен. Себеп дегенде биз азыркы тапта дронду учуруу менен биргеликте күбө болуп турабыз. Оператор жакындан алып көрсөтсөңүз.
Мындан сырткары бизде суурлар бар, коёндор бар, жана башка канаттуулар бар. Анан интернеттерде бүт соц тармактарда тараган. Бул жана чымчыктарга атайын семечкаларды алып келип бергендер, ошолордун баардыгы тең бизде, жаныбарлардын баардыгы тең биякта бар. Бизде эликтер бар, барстар бар, жана бизде кызыл китепке кирген снежный барстар коет. Ошонун баардыгы тең биякта бар. Жалпысынан ушул Аларча жаратылыш паркынын ичинде канча чакырым жолго асфальт төшөлдү, анан алыскыда шаркыратмага же болбосо башка зоналарга жетчү жолдордун абалы кандай? Ооба, бул жерде өткөрмө пунктунан баштап Аларча мейманканасына чейин 12 чакырым жол асфальтта бетон болуп жасалган. Бул жерде өзүңүздөр билгендей, бул жол 22-жылы урматтуу президентибиз Садыр Ожоевичтин тапшырмасы менен аткарылган. Андан тышкары бизде дагы 1 чакырым жол бул адамдардын жөө басуу, сейилдеп жүрүүсүнө жасалган. Өзүңүздөр айткандай шаркыратмага чейин бул адам басуу тропалары жасалып, бизде ошол жактарда бийигирээк чыккан жерлерине тепкичтерди казылып, андан тышкары биздин ишкерлерибиз чыгып, таштарын тазалап, адамдар буттарын кайрып албасын деп, ошондой жакшынакай шарттарды түзүп берип жатабыз. Бизде жалпысынан айгерим өзүңүздөр билгендей, биякта 24 афрейм үйлөрү бар. Бул афрейм үйлөрдүн баасы 11 000 сом турат. Бул жака эртең мененки тамактануу 4 кишиге берилет. Муну афреймдердин ичине 4 киши жатса болот. 4 кишиге уруксат берилет. Өзүңүздөр көргөндөй биякта электрондук кулпулар, бардыгы акылдуу кулпулар. Ичинде бардык шарттары түзүлгөн. Мындан сырткары дагы кандай ушундай үйлөрдүн түрлөрү бар, канча алардын саны деги? Мындан сырткары өдө жакта бизде барнхаус типтеги үйлөр бар. Ал жерде өзүнүн банясы менен, саунасы менен, сыртында джакузиси менен, ичинде 85 квадрат кенен чоң, ал бир 2 кишилик. Ал деле ушундай эле бардык шарттар менен түзүлгөн. Ал жактан Тепши деген платага чыгасыз. Тепши деген платадан бийикте 2500 метрде. Ал жактын баасы 21 800 сом турат. Кубанычбек мырза, чындыгында абдан чоң өзгөрүү болуптур. Анан буга чейинки абалды дагы билебиз жакшы. Ошол кездеги экономикалык абал менен бүгүнкү күндө өлкө казынасына түшүп жаткан суммада айырмачылык кандай болуп атат? Айырмачылыкты сизге мындай айтып берсем болот, асман менен жер. Бизде урматтуу президентибиз Садыр Ожоевич жетектегенден бери бул жерде бизде 2022-жылы өзүңүздөр билгендей 40 миллиондон тегерээги болчу. Бул 1 жылдык кирешеси. Былтыркы кирешени эле айтып кетсем сиздерге 262 миллион сомдук киреше кирди былтыркы жылы. Андан сырткары бизге бул жума сайын Аларча паркына кирген адамдардын саны бул 20 миңден ашат. Туризм жаатына кандай пайда келип атат? Ушул туристтердин саны кандай болуп атат? Ички туризмге болгон ыктоо, сырткы туризмге кандай таасир этип атат дегендей? Бизде ички туризм бул 7 областтан бардыгы келип атат. Биз байкап атабыз. Андан сырткары да биз мониторинг жүргүзүп турабыз. Жума сайын сырткы туристтерден канча туристтер келди, кайсы өлкөлөрдөн келди деп. Биз былтыркы жыл менен эле санап келгенде эле бизде былтыркы жылы 149 өлкөдөн туристтер келди. Бул жылы болсо дагы көбөйүп атат. Демек жанданды десек болот. Жанданды. Бизде бардыгы жанданып, Аларча паркы мындайча айтканда жаңы деңгээлге чыгып жаңы деңгээлге чыгып, эс алуу борборун айланып баратат. Кут болсун албетте, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да ушул жаңы деңгээлге чыгып жаткан Аларча жаратылыш паркын жаңы заман программасынан көрдүңүздөр.